Жалпы сметалык баасы республикалык бюджеттен 58 миллион сом акча каражаты каралып, курулуп жаткан Шалка айылындагы номер 13 Маткалыков орто мектебинин бүгүнкү күндө курулуш иши 70% аткарылды. 70% дегенибиз окуу корпусу гана курулуп жатат. Ал эми спорттук комплексинин курулушу пайдубалы гана түптөлгөн. Дегенкиси окуу корпусунун курулушу ноябрь айында бүткөрүлүп, пайдаланууга берилет дешет мындагы куруучулар. Нокен районундагы Шалка айылында 150 орундуу жаңы мектептин курулушу жүрүүдө. Учурда курулуштун ички негизги жумуштары аткарылып жатат. Куруучулар ички шыбак жана монтаждоо жумушу менен алек. Откана жылуулук түтүктөрүн орнотуу иштери да катар эле аткарылып жатат. Азыркы жумуш немеде учурда абжалка иштери колдор кагылып бүттү, буюрса электромонтаждар бүтүп калды, буюрса азыр эми ушу основной сыртындагы теплотрасса, канализация, водопровод менен иш кылып атабыз. Сузак районундагы Каралма айылындагы орто мектептин окуу корпусунун курулушу пайдаланууга сентябрь айында эле берилген. Учурда жылуулук түтүктөрү уланып, кыш камылгасы жүрүүдө. Спорттук комплексинин дээрлик 80% бүткөрүлдү. Багыш айылындагы Абдукайымов орто мектебинин спорттук комплекси, Токтогул районундагы Казатов мектебинин спорттук комплекси жана Нокен районундагы Тургунбаев мектебинин спорттук комплекстеринин курулуштары жүрүүдө. Жалпы область боюнча азыр 38 мектеп каралып, план боюнча, бирок 27 мектепке акча каражат бөлүнүп берилип, 27 мектепте азыр курулуу иштери жүрүп атат. Жалпы жонунан быйыл азыр биз ошо 5 мектепти пландап атабыз. Каражат толук камсыз болуп калса, жылдын аягына чейин ушу 5 мектепти дагы тапшырабыз деген. Азыр күндө 5 мектептин бирөөнү тапшырдык. Азырда 4 мектептин курулуу иштери жүрүп атат. 10го жакын мектеп курулуштары жүрүүдө, спорттук комплекстер да бар. Быйылкы жылда курулуш материалдарынын бир топ кымбат болушу иштин жүрүшүн кечиктирди. Бул көйгөйдү министрлер кабинетинин төрагасы менен макулдашылып, маселе жөнгө салынган. Ага чейин деле инфляция болуп келген, бирок эске алынган эмес. Ал эми былтыркы жылы баягы 100%тан ашык материал кымбаттап, мисалы мурун арматуралары 30 миң, 38 миң тегерегинде гана баа коюшканда, ол баа ошондой болгон 7-8 жыл мурун. Ал эми былтыркы жылы арматуралар 80 миң, 90 миң, 100 миңге чыгып кетпеди металды. Белгиленген мөөнөтүнөн бир аз кечигүүнүн себеби жогорудагыдай, бирок ар бир курулуп жаткан имараттын сапаты башкы орунда. Андыктан башталган мектеп курулуштары сапаттуу курулуп, пайдаланууга берилери максатталып турат. Бул багытта капиталдык курулуш башкармалыгынын адистери тыкыр аракетте. Кыял Сабирахунова, Алмамбет Кулушев, ЛТР, Жалал Абад облусунан.